Бүгін акшамда бийлик тарабынан сунушталып жаткан Конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Өмүрбек Черкешевич, Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан тартып бардык конституциялык реформалардан катышып келесиз. Сизде Кыргызстанда сизден башка конституция жөнүндө жакшы билген адам жок болуш керек. Бул конституция деген эмне? Бул эмне болгон документ? Алгач ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Конституция бар экендигин элдин баары билет. Балким бир бөлүгү турмуш начарлаганда конституциябыз туура эмес деп ойлогон да болушу мүмкүн. Кыргызстанда эң популярдуу, эң элге белгилүү документ бул конституция. Бирок муну өтө эле сейрек адам окуп чыккан. Ошол өтүп чыкканда, окуп чыккандардын дагы 1% мунундай жакшы түшүндү деп айта алам. Бирок ошого карабастан конституциянын айланасында ыр-чыр талаш тартыштар абдан көп. Конституция бул Кыргызстандын мамлекеттин негизги закону. Конституцияда адам укуктары саналып, аларга мамлекеттик кепилдик берилет. Конституция бул бийлик жөнүндө маселени чечет. Конституция адам менен мамлекеттин ортосундагы мамилелерди аныктайт. Мына ушул 3 чоң маселени Конституция чечет. Мен көрөрмандарга так болуш үчүн дагы бир жолу айталайын. Адам, анын укуктары жана эркиндиктери. Бул биринчи кетет. Экинчи мамлекет, бийлик органдары кандай түзүлөт, анын ыйгарым укугу кандай, ал бийликти кимден алат? Бийлик эси эл, адамдар шайлоо жолу менен мамлекеттик бийликти шайлайт. Адамдар шайлап алып, мамлекеттик бийликтен, мамлекеттик чиновниктерден көз каранды болуп, анын кулу болуп калат. Ошон үчүн адамдарды мамлекеттен, чиновниктерден коргош керек. Адам укугун коргош керек. Ошентип, бул мамлекет менен элдин ортосундагы мамилени аныктаган документ болуп калат. Ушул 3 чоң маселе. 2010 жылы кабыл алынган конституция кабыл алынгандан кийин бир жолу президент тынчтык жолу менен алгач алмашты Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен. Андан кийин 2 жолу парламенттик шайлоо өтүп, жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Бирок ошол конституцияда 2020 жылга чейин өзгөртүү киргизилбесин Жогорку Кеңеш тарабынан деп жазылды эле. Бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртүү киргизүү боюнча демилге болуп жатат. Бул мүмкүнбү? Мен 3 чоң маселени айттым. Конституцияга караган адам укуктары, бийлик, анан мамлекет менен адамдардын ортосундагы мамиле деп. Бүгүн конституцияны Атамбаев, анын командасы айтып отурат. Адамдардын укугу өтө эле көп болуп кетиптир. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбой атабыз. Анткени Конституциянын 16 статьясында Кыргызстанда адам укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулук деп жазылып калган. Ошону өзгөртүшүбүз керек деп айтып отурат. Бул чоң жаңылыштык. Анткени мамлекет адам үчүн. Бул биздин философиябыз. Бул биздин постулат аксиомабыз болуш керек. Тескерисинче эмес, чиновниктер мамлекет элге кызмат кылыш керек. Мамлекетти адамдан эмес, адамды чиновниктерден коргош керек. Анткени Конституция сизге санап берген эркиндиктерди тилекке каршы толугу менен мамлекет аткарбай атат. Ошондуктан мен ошол бүгүнкү өзгөртүүлөрдү эң чоң катасы ушул деп эсептейт элем. Экинчиси, элге күймүш болуп, маска кийип, мен айткан бийлик маселесин чечүү. Бийликке ким келет? Канчага келет? Кандай укугу болот? Канча жолу Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында конституция өзгөрбөсүн бир эле маселени чечишкен. Бийлик маселесин. Мына кече Тажикстанда референдум болуп өттү жакында. Рахманов өмүр бою президент боло турган болуп калды. Өзү кетсе, баласы боло турган шартты түзүп койду.
Өзбекстанда андан мурунураак конституция болду, реформа референдум болду. Түркменистанда референдум болуп атат. Ал жерде де бийлик маселеси, аркада азыркы түркмен башы өзүнүн бийлигин бекемдеди. Андан Азербайжан, атасы президент болгон Алиев, баласы президент, аялы, балдары, туугандары бүт Азербайжанды эзип башкарып отурат. Ал да өзгөртүп атат, ал да өзүнүн бийлигин бекемдеп атат. Мен жана биздин 25 жылдык тарыхта да болгону бийликти бекемдегенбиз. Бүгүн Кыргызстандагы өзгөрүүлөр дагы адам укугун бир аз чектеп, негизинен бийлик бөлүштүрүүнүн айланасында болуп жатат. Таиландда жакында бийлик өзгөрүү болду. Аскер хунтасы төңкөрүш жасаган, король референдум жарыялап, аскерлердин өзгөчө ордун Таиландда белгилеп койду. Ошондуктан бүгүн биз шайлоочуларга, телекөрүүчүлөргө ачык айтышыбыз керек. Бүгүн Атамбаев кеткенден кийин пост Атамбаевдик эпоха деп коет. Бийлик кимде калат? Кеткен Атамбаевга ал бийлик кандай мамиле кылат? Ушул маселелердин айланасында референдум болгону турат. Кечээ өткөзгөн маалымат жыйыныңызда дагы бул конституцияга өзгөртүлүшүнө каршы экениңизди билдирдиңиз. Дагы кайсыл жактарына каршысыз? Конституцияны өзгөртүш үчүн элге башка кызыктуу жөнөкөй нерсени көргөзүш керек. Оппоненттер айтып отурат. Чекебаев адам укугуна ашыкча баа берип коюп, мамлекетибиз иштебей калды. Элибиз жатып ичер жалкоо болуп калды. Бузулуп атат деп негиздемелеринде жазышкан. Анткени мен жана айткандай, Конституциянын 16 статьясында адамдын укугу жана эркиндиги Кыргызстанда эң жогорку баалуулук. Мамлекет органдары, жергиликтүү органдар, сот, закон өзү адамдын укугун камсыз кылганга өзүнүн маңызын, бүт аракетин жумшаш керек деген жоба бар. Ушул жобонун туура эмес деп эсептешет. Келгиле коңшу өлкөлөрдүн конституциясын карап көрөлүк. Так ушундай эле жобо казактарда 1 статьясында жазылып турат. Казакстанда адамдын эркиндиги жана укуктары эң жогорку баалуулук деп. Эмне үчүн анда казактардын бул Кыргызстан мамлекетин уратса, эмне үчүн казактардын мамлекети урабастан тескерисинче күчөп атат? Бул кыргызстандарды жалкоо кылып, жатып ичери кылып, мага жасап бер деп эле өкмөттөн суратып койгон болсо, эмне үчүн казактар эң алдыңкы өнүккөн 50 өлкөгө эмес, 30 өлкөгө кирип отурат? Өзбекстанда дагы 13 статьясында так ушундай эле жазылып турат. Тажикстанда конституциясында 3 статьясында, Түркменистанда дагы алда тоталитардык өлкө деп эсептелинет да. Адамдын укугу Түркменистанда эң ыйык баалуулук деп жазылып турат. Азербайжанда жазылып турат, Молдовада жазылып турат. Бардык коңшу өлкөлөрүбүздө жазылып турат. Мейли буларды жаңы өлкө, булар билбестен ошентип бири-биринен көчүрүп алган деп айтышы мүмкүн. Эч дүйнөнү укпаган, дүйнөдө бир өзгөчө биз деген калк бар. Бул Иран, Американы укпайт, Орусун укпайт. Алардын 6 статьясында да Кудайдан кийин эле адам деп турат. Ар кандай мамлекеттин саясатынын максаты адам болуш керек деп турат. Ирандан өткөн дагы өзүм билем мамлекет бар. Бул Түндүк Корея. Американын дагы согушам дейт, Япониясы менен да, Түштүк Кореясы менен да эч кимди укпайт. Чоң атасы Ким Ир Сен баласына азыр мынакей небереси башкарып атат. Жакпаган адамдарын пулеметко же пушкага байлап туруп эле элдин көзүн чатып салып атат. Иттерге салып берип талатып атат деп угуп атабыз. Бирок билбейбиз, анткени ал жабык өлкө, эч кимди киргизбейт. Ошол өлкөнүн конституциясында дагы чоң атасынын Чучка деген идеологиясы бар. Чучка атасынын дагы бир идеологиясы бар. Ошол идеологиянын борборунда адам турат деп айтып атат. Диктаторлор дагы элин алдап, сенсиң менин падышам, сен үчүн мен иштейм, сен үчүн мамлекет бар деп айтат. Анткени башкача айтыш мүмкүн эмес. Бүгүнкү 21 кылымда мамлекеттик түзүлүштө бир гана негизги субъект бар. Бул эл, бул адам. Бар адам үчүн болуш керек. Ошон үчүн
Атамбаевдин командасы биринчи статьяга киргизип бир 30дай баалуулуктарды санаптыр. Адам укугунан башка дагы мекенди сүйүү, ата энени сыйлоо, жаш балдарга кам көрүү, тарыхты баалоо, жана башка эң жакшы тилектер, ата энебиз, чоң энелерибиз айтып жүргөн жакшы тилектердин баарын санаптыр. Талашыш кыйын, абдан туура. Бирок бул юридикалык термин эмес. Бул философиялык, моралдык түшүнүк. Аны чектеп эч ким айта албайт. Ошол жерге жазылган. Мына ушул баалуулуктарды камсыз кылып коргош үчүн адамдын укугун чектесе болот деп турат. Бул тоталитардык мамлекеттин белгиси. Германия 30 жылдардагы СССР, бүгүн жана чучка дегендей Корея идеологияны жогору коюп, адамдардын ошол укугу менен чектейт. Мисалы, тарыхты баалоо деп турат. Тарых деген эмне? Биз илим деп айтабыз. Бирок тарых талаш илим. Ал жерде субъективизм көп. Тарыхты уткан адам жазат. Акаевди Бакиев утты эле, Акаевдин заманын жаман деп, өзүн да жаманга чыгарып тарыхты жазып чыкты. Эгер Акаев кетпегенде, ал заманды биз башкача окуйт элек. Бакиевди биз кууп жибердик элек, Бакиевдин заманын бокочо кылып жазып, өзүн түбөлүккө бала чакасы менен соттоп койдук. Азыркы заман жакшы деп атабыз. Эркин демаласың, эркин сүйлөйсүң деп. Эми ал бир четинен туура. Эртең Атамбаев кызматтан кетип, жаңы анын оппоненти же башка адам келсе, бул замандан да мындай кемчилдиктерди таап туура эмес баалайт. Ошентип, бир эле тарыхый окуяны ар ким ар башка эпохасына жараша, бийликте ким турганына жараша, кандай окумуштуу болгонуна жараша ар кандай мындай баа берет экен. Анан ошонун баасын чектеш үчүн законду кантип алабыз? Эгерде антип ала бере турган болсок, мисалы, сен чыгарган китеп мага жакпай калса, Бакиевди мактап коюп турсун деп. Китебиңе тыйы салып, өзүңдү камап койгонго бул конституцияга киргизген өзгөрүү мындай жол берет. Эл душманын колдоп атат. Ошону мактап атат деп. Анткени сен тарыхты бурмалап атасың. Сен тарыхты сыйлабайт экенсиң дейт. Бул адамдардын сөз эркиндигин чектейт, ой эркиндигин чектейт. Анан эң негизгиси саясий конкуренцияны чектейт. Саясий оппоненттерин куугунтуктаганын куралы болуп эсептелинет. Ошентип биз тоталитаризмге келебиз. Сүйлөй албасаң, ойлой албасаң, туура эмес сүйлөсөң өлкөдөн кууп жиберсе, камап койсо, анан эң негизгиси бул Атамбаев киргизген конституциясында жазылып атпайбы? Граждандуулукту алып койсо болот деп. Граждандуулукту алып коюп, Солженициндей кылып сыртка кууп жибергенге бул жол ачып атат. Ал болбойт. Биз укуктук мамлекет куруп атабыз. Башында жазылып турат, светтик укуктук мамлекет деп турат да. Адам укугу демекчи, террорист деп таанылган адамдардын жарандыгынан ажыратуу боюнча дагы мыйзам долбоору чыгып президент кол койду. Ооба. Буга кандай карайсыз? 93-жылкы андан кийинки конституцияларыбызда биз бир мындай баалуулукту карманып келип отурабыз. Кыргызстандын ээси бул Кыргызстандын гражданини. Анын граждандуулугун эч ким алып кое албайт. Ал ушул жерде төрөлдү, апасы, атасы бар, ал кожоюн. Аны сен бөтөнсүн, жатсың, гражданин эмессиң деп айтканга эч кимдин укугу жок деген норма бекилген. Бул бизде фундаменталдык болуш керек, былк эткис болуш керек. Ушуга чейин келип отурат. Дүйнөдө конвенция бар, эл аралык. Биз ошол конвенцияга кол койгонбуз. Ал граждандуулугу жок адамдардын санын азайтуу үчүн күрөшүш деп. Мындай ничейный адам болбош керек. Же ал Өзбекстандык болуш керек, же Казакстандык, же Кыргызстандык болуш керек. Дүйнө ошого каршы мындай күрөшүп атат. Эми мына бүгүн президент конституцияга өзгөртүү киргизип отурат. Кээ бир учурларда адамдын граждандуулугун алып койсо болот деп. Анын негиздемеси мына бизде террористтер көбөйүп кетти. Ошол террористтин граждандуулугун алып коелук дейт. Бул туура эмес жол.
терроризм менен күрөшүш керек. Керек болсо өлүм жазасын киргизиш керек. Казакстанда өлүм жазасы бар, 2 учурда алар өлүм жазасын киргизген. Адамдарды өлтүргөн террористтик аракет кылгандыгы үчүн жана согуш убагындагы жасалган кылмыштар үчүн өлүм жазасы болот деп турат. Биз эл аралык граждандык жана саясий укуктар пактысынын катышуучусубуз. 94-жылы киргенбиз. Ошонун 2-чи факультативдик протоколуна 2010-жылы мартта Бакиев кол коюп кеткен экен. Ал боюнча өлүм жазасы Кыргызстанда болбош керек. Бирок ошол жерде жазылган согуш убагындагы, терроризмде да согушка тең эсеп болот. Согуш убагындагы кылмыштарга өлүм жазасын киргизсе болот, мүмкүнчүлүк бар деп турат. Өлүм жазасын киргизишибиз керек. Адам бүгүн Атамбаев сунуш кылып жаткан мыйзам боюнча туура эмес сүйлөсөң да граждандуулукту алып койсо болот. Закон кабыл алып. Туура эмес кийинсең дагы граждандуулугуңду алып койсоң болот. Мына бизде демократия бар. Кече Тажикстанда 6-чы класстын баласын салафит стилинде сакал коюп алган деп 5 жылга камап жиберди. Ал 2009-жылы 6-чы класста болгон экен. Ошо көрсөтмө күбөлөр ошол 2009-жылы эле бул ошолго мүчө болгон, ошондо эле сакал коюп жүргөн деп айтса, 5 жылга камап жибериптир. Акасы бир тууган илеп атат. 2009-жылы менин иним укам 5-чы класста эле, 6-чы класста эле. Анда физиологиялык жактан ага сакал чыгышы мүмкүн эмес деп айтып атат. Жок, камап жиберди. Мына тоталитардык өлкө жаныбызда курулуп атат. Өзбекстанда да ошондой. Эгерде бүгүнкү өзгөрүүлөр келип калса, конечно, дамбал кийгендерди азыр сындап читке илип атабыз. Эртең дамбал кийгендиги үчүн камалат. Сакалын албагандыгы үчүн штраф төлөйт. Эч болбой эле чубак ажыдай болуп сүйлөй берсе, граждандуулугун алып туруп Кыргызстандан президент Атамбаев айткандай Бангладешке же башка жака кууп жиберет. Эми жол киресин төлөп беребиз деп айтты. Төлөп берип кууп жибериш мүмкүн. Бүгүнкү сунуш кылып аткан мыйзам ошого алып келет. Мен дагы айта алайм. Адамдын граждандуулугу бул Кудай берген укук. Биз адамдын эркиндигин алышыбыз мүмкүн. Биз адамдын малын, байлыгын алышыбыз мүмкүн. Биз адамдын керек болсо жанын алышыбыз мүмкүн. Өлүм жазасы аркылуу алып салсак болот. Бирок анын граждандуулугун ала албайбыз. Анткени анын ата бабасы, урук тууганы, балдар ушул жерде. Керек болсо биз аны атып өлтүрүп, өлүгүн туугандарына беришибиз керек. Алар аны алып барып өзүнүн туулган жерине коюш керек. Мына ошондо гражданин деген ушул. Өлсөң да, кылмыш кылсаң дагы сен ушул жерде каласың. Биз кылмышкерибизди дагы башка жака бербейбиз деген нормабыз бар. Өзүбүздө болот. Жаманыбы, жакшыбы ушул жерде. Биз эл өзүбүз батырышыбыз керек деген. Эрдоган эмне кылып атат? Төңкөрүшкө катышкан солдат, өлгөн солдаттарды, 100дөн ашык солдат өлгөн. Ит көмгөн көрүстөнгө көмөбүз деп атат. Солдат да кандай? Генерал буйрук берди, чыкты. Эми ошону ит көмгөн, ит койгон мүрзө жанына көмөбүз. Башка мүрзөгө койбойбуз деп атат. Эгер биз мындай кете турган болсок, анда террорист, кылмышкер буга жаназа окулбасын. Буга тиги мүрзөгө, эл коюлган мүрзөгө коюлбасын деген чечимди да чыгарганга бүгүнкү сунуш кылынып аткан конституция жол берет. Андай жаман мыйзамды жокко чыгарып коюу мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени Конституциялык сотту дагы иш жүзүндө мындай жоготуп атат. Ошон үчүн адам укугу багытында. Ошон үчүн мен мындай түзөтүүлөргө каршымын деп айтам. Ошол көчөгө сиздин маалымат жыйыныңыздан кийин эле президенттин аппарат жетекчисинин реакциясы көп күттүргөн жок. Кээ бир адамдар бузуп жатса, биз куруп жатабыз дегендей пикирин билдирди да. Ошого кандай карайсыз? Мен алгач мындай деп айткым келет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде 25 жылдык тарыхыбыз бар. Өтө татаал тарых болду. 2 жолу мамлекет башчысын революциялык жол менен алмаштырдык. Улам тарыхты кайра баштан баштап отурабыз. Тарыхтан биз сабак алышыбыз керек.
аны анализдеп иликтешибиз керек. 2010 жылы шашылыш коркунучтуу убакта биз иликтеп биздин трагедиябыздын жолубуз болбогондугунун себеби бийликти бир адамга берсең ал чектен чыгып кетет экен. Авторитаризм, диктатура, үй бүлөлүк бийликти орнотот экен. Биз ошондон кетишибиз керек. Бир келгенден кийин түшпөс хан болуп 20-30 жыл жүрүп алат экен. Өзү кетсе, мына коңшу өлкөлөрдө айтып атпайбы, баласына кала тургандай системаны түзүп алат экен. Ошону болтурбайлык дедик. Биздин конституция ошон үчүн кабыл алынды. Бүгүнкү конституция чоң бир нече тарыхый милдетти аткарды. Биринчиси, Кыргызстанда апат, апат башка сөздү мен билбейм, апат болуп бийлик жок, мыйзам жок, эч ким укпай турганда бул конституция Кыргызстанда бийликти легитимдештирди. Стабилдүүлүктү, тынчтыкты алып келди. Мына Ливия менен Сирияга чейин 3-4 жылдан бери согушуп бүт өлкөсүн талкалады. Миллиондогон адамдар качты, 100 миңдеген адамдар өлдү. Европа, цивилизация деген Украина 3 жылдан бери согушуп атат. Конститут тынчтыкты алып келе турган конституцияны ала албай атышат. Биздин конституция стабилдүүлүктү, тынчтыкты алып келди. Экинчиден мамлекеттик мыйзамдуу бийлик органдарын түздү, шайлоону өткөрдү. Анан үчүнчүсү, мен жана айттым, эң негизги конституциянын маселелеринин бири бул бийлик. Бийликти шайлоо жолу менен алмаштырып, 11-жылы бизде Кыргызстанда Борбордук Азияда биринчи жолу шайлоо жолу менен мамлекет башчысы алмашты. Мына эмдиги жылы дагы шайлоо болуп Атамбаев кетет. Анын ордуна жаңы башка президент келет. Конституция өзүнүн эң негизги функциясын түшпөс хан болуп адамдарды тейлеп тепсебейт деп адамдарды коргогон бир жагынан. Экинчи четинен бийликти мыйзам менен, элдин эрки менен алмаштырган системаны түзүп берип, өзүнүн эң негизги функциясын мындай аткарып атат. Мен ушул тарыхый өзүнүн эң негизги миссиясын аткарып атат. Бирок конституция бул юридикалык документ эмес, юридикалык гана документ эмес, бул тарыхый документ. Бул конституцияны биздин 20 жылдык тарыхыбыз аныктап берди. Анан конституция бул саясий документ. Саясий дегеним ошол заманда Кыргызстанга ээлик кылып турган саясий күчтөрдүн ой пикирин эске алышка мажбур болдум. Бир жагымда Гуркуров Бекназаров турат, Алда Баатыр. Анын өзүнүн көз карашы бар. Сен эле билесиң, мындай эмес, мындай болуш керек дейт. Эмне кыласың? Макул деп бир жерин эске алыш керек. Компромисс деген ушул да. Исмаил ака турат, Кыргызстандын жарым падышасы. Бүт түштүктү Исмаил акага, генералга берип, түштүктү бергенбиз. Тынчтыкты ошол жагын өзүң карайсың деп. Ал айтат, андай эмес, мындай болуш керек. Анда билгени бар, тажрыйбасы бар, авторитети бар. Анан жок, силер билбейсиңер, мен чечем десем, ал документ өтпөйт да. Компромисстик саясий документ деген ошол. Бул жагында Атамбаев турат, Темир Сариев турат, Бишкектин мэри болуп кычырап Иса Омуркулов турат. Жана башкалар турат, 14 адам. Барын канаттандырган. Баарынын саясий келечегин, саясий планын эске алган. Баарын ичине батырган. Эр жигиттин ичине теги бир нече эме батып кетет дейт го. Конституция баарын батырыш керек. Баарын батырган конституция алыш керек эле. Ошон үчүн бул компромисстик саясий документ деген ушул да. Жана эсепке алыш менен түзүлгөн. Ал эми саясий документ болуп кабыл алынды, эми ал саясатчылар жок. Убактылуу өкмөттөн азыр экөөбүз эле калдык. Атамбаев жана мен. Эмдиги жылы Атамбаев кетет, мен эле калам саясатта. Ошон үчүн кул жеймин дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту дегендей, өзүнүн кызыкчылыктарын, өзүнүн көз карашын ушул конституцияга киргизген адамдар эмдиги жылы менден башкасы калбай калат. Жаңы келген саясатчылардын өзүнүн аппетити, өзүнүн амбициясы. Мен да Кыргызстанды оңдоп, тарыхта тиги мамлекет курган адам болсом деген чоң амбициялары болушу мүмкүн. Алар дагы айры андай эмес, мындай берип өзгөрткөнгө аракет кылат. Ошон үчүн биз 20-жылга чейин парламент өзгөртө албайт деген норманы киргизип койгонбуз. 20-жылга чейин не деген кыйындар келди?
Келдибеков төрага болуп турганда конституцияны өзгөртөбүз деп бир аракет кылышты. Кыргызстандын желегин өзгөртөбүз деп комиссия түзүп акча бөлүп эки аракет кылышты. Бул схеманы жана ары бери эл толкуганда өзгөрүп кетиши мүмкүн эле. Биз 20-жылга чейин парламенттин өзгөрткөнгө укугу жок деген нормабыз бүгүнкү саясий системаны сактап калды. 10-жылы биз утулдук. СДПК партиясы Атамбаев жетектеген, Атамекен мен жетектеген биз утулдук. Бакиев менен иштеп жүргөн 3 партия Ата журт, Республика, Ар намыс келишти. Алар көп болушту. Алар конституцияны өзгөртүп жибериши мүмкүн эле. Биз көрөгөчтүк кылып 10 жылга салган тыйыбыз революциянын жеңишин ушул ал түзгөн конституцияны сактап калды. Бирок турмуш биз ойлогонго караганда татаал. Биз тарыхтын баарын эле 100% алдан ала көрө билебиз дегенде пайгамбар же Кудай эмеспиз. Тарых дүйнөдө кырдаал өзгөрүп турат. Ошон үчүн конституцияга өзгөртүү 20-жылды күтпөй киргизсе болот деп жылчык калтырганбыз. Ал эл референдум жолу менен кирсе болот деп. Илгери референдумду Акаев же Бакиев өзү эле дайындап коет эле. Биз президентке аны бербедик. Берсең эле ал өзүнүн пайдасына тиги оодарып алып атпайбы? Биз айттык, парламенттин 3/2 мыйзам алат, президент кол коет, ошондо эки тарап тең. 6 фракция болсо 5 фракциясы, анан президент бир болсо референдумга элге алып чыкса, эл колдоп берсе, конституция өзгөрөт деп. Бүгүн мына 5 фракция, Атамекенден башка 5 фракция президент менен тил табышты. Сентябрда ушул законду алып чыгып референдумга алып чыгабыз деп турат. Эгер алып чыкса, эл колдосо, ал өзгөрүүлөр болот. Бирок ал өзгөрүүлөрдүн арты кейиштүү болот. Мен жана айткандай кемчилдиктерин айтып келдим го, дагы бир топ кемчилдигин айтам. Биз тез арада эле 1,5 жыл, 1 жылдын ичинде Кыргызстанда авторитаризм кайра орнойт. Биз 10-жылкы кейпибизди кийебиз. Биз 10-жылдан кетебиз деген 10-жылга кайра эле 18-жылы кайра эле барып калабыз. Биздин тарыхтан сабак албай, баягы эски ит жыгылыш болгон тиги падыша уумай оюнубуз кайрадан башталат. 2005-жылы Бакиевтер бийликке келе электе сиз булар кой терисин жамган каршыкырлар деп көрөгөчтүк кылдыңыз эле. Бүгүн болсо айтып атасыз, бүгүнкү конституция кабыл алынса, премьер-министр экинчи Гитлерге айланат депчи. Гитлер деп айткан жок го. Премьер-министр ушул авторитардык бийликти орноткон лидерге айланат, түшпөс канга айланат. Эми мен сиздин сурооңузга жооп бере албай калдым. Президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов Текебай бузуку, Алтынбай бузат. Анын бузгандарын биз түзөп, жыйнап, куруп келатабыз деп айтты. Ал Текебаев 3 жолу, 4 жолу өкмөт кетирди, коалицияны уратты. Анан биз кайра коалиция курдук деп айтты. Ал туура эмес айтып отурат. Мен элге ачык айтып коюшум керек. Мен башында айттым, 10-жылы революциячыл эки партия утулуп калды. Парламентке бакиевчил күчтөр келди. Алар шердени бердени утканыначы конституцияны өзгөртөбүз. Керек болсо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн камайбыз деп турушкан. Ошол убакта өкмөт түзүлдү. Анан Атамбаев президент болуп келди. Бирок бийлиги жок эле. Конституция боюнча бийлиги жок да, бийлиги жок эле. Өкмөттө Бабанов. Эми Бабанов ал кезде Бакиевчил деп эсептейт элек, анткени Максим Бакиев менен жакшы болуп, өкмөттө биринчи вице болуп турганда. Ага да ишенич жок эле. Күч каяка болсо ал ошол жакка өтүп кетиши мүмкүн эле. Атамбаевдин күчү жок, бир бурчта олтурат. Атамбаевдин таасирин, күчүн көбөйтүш керек эле. Болбосо тарых башка жакты көздөй ооп кетмек. Кантип көбөйтөбүз? Дымагы күчтүү иштеп аткан
Бабановты Атамбаев экөөбүз сүйлөшүп туруп кызматтан өз оң келип калды, кызматтан алып койдук. Атамбаев коалиция ураганда президенттин колун карап калат элдин баары. Кимге мандат берет экен деп. Ал СДПК мурун мандатты Роза Исаковна Бабановго берген, Атамбаев мандатты Чыныбайга СДПКга берди. Эми сен өкмөт түзөсүң деп. Өзүнүн аппарат жетекчиси Жантөре Сатыбалдиевди премьер кылып койду. Дагы бир топ убакыт өттү. Атамбаев чакырды, өмке болбой калды, Жантөрөнү кетириш керек. Мейли, кетирелик. Анын үчүн коалицияны бузуш керек. СДПК партиясы эми чыксын. Жантөре ака кам болот. Мен антип эле чүттүктөгүлөр жаман көрүнүп атат. Келдибековди кетирди, Бакиевди кетирди деп. Муну да кетирсе кеп болом. Анда өзүңүз чыгып кетире бериңиз. Десем, жок, эми биз президенттин партиясы, биз өкмөт түзгөнбүз. Эми биз кетирсек болбой калат. Анын үстүнө Куловго айтыңыз дедим, анда Кулов кетирсин деп. Эми Куловго эл ишенбейт, ушул сен айтсаң эл ишенет деп. Эмне кылдым эми? Жантөре акамды дагы кетиришке туура келди. Ошентип өкмөт Конституция, өкмөт деген институт Конституцияда көргөзүлгөн өзүнүн оордун салмагын ээлебей келип атат. Бизде өкмөт деген институт жок болуп калды. Бул президенттин аппаратынын кол баласына айланды. Андан кийин Жомарт Оторбаевди кетирди, кече Темир Сариевди кетирди. Жыл сайын өкмөт кеткенде ал өз күчүнө тола албайт экен. Ал өз алдынча орган боло албайт экен. Ошентип отуруп Атамбаевдин таасири эбегейсиз чоңоюп кетти. Анын өз эмес, айлана чөйрөсүндөгүлөр мындан катуу пайдаланып, бийликти узурпациялап, басып алып, теге Кыргызстанды башкарып атат. Эми бул конституция алынып калса, айлана чөйрөсү киргизилет. Атамбаев кеткени менен алар бийликти алып башкарып олтура беребиз деген ниетте ушул киргизип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ген прокурор 7 жылга шайындалат. Бул конституция өтүп калса, Атамбаев эмдиги жылы Индира деген кызыбызды алып, ордуна дагы өзү ишенген бир жигитти алып келип коет. Ал 7 жылга шайланат. Кийинки президент 6 эле жылга келет. Ал бул ген прокурорду кое да албайт, ала да албайт. Анткени азыркы конституция боюнча мурун президент депутаттардын 40 добушу менен ген прокурорду алса, азыр 61 добуш деп жогору көтөрүп койду. Кийинки президент ген прокурорго тийише албайт. Атамбаев өзүнүн бир жардамчысын эсеп палатасына төрага кылып алып барып койду. Экинчи бир жардамчысын Борбордук шайлоо комиссиясына алып барып койду. Дагы бирөөнү Улуттук банкка алып барып койду. Жанында жүргөн мурунку телехранитель жаш жигиттерди ГКНБ күч органдарынын баарын алып барып койду. Өкмөттү дагы өзүнүн адамдарын койду. Эгер бул конституция өтүп калса, алардын баарын кийинки президент кокусунан башка бирөө келип калса ала албайт. А бирок өзүнүн адамы келип калса, бүгүнкү системага алып, бүгүн олтургандар былк этпей Атамбаевсыз ордунда калып кала берелик деп олтурат. Атамбаев анда да бийликте Кыргызстанды башкарат. Мен Атамбаев Кыргыз Качинский болгон атат деп айтып атам. Качинский ким? Польшада Качинский деген негиз саясатчылар болгон. Бирөөсү авиакатастрофадан өлдү президент. Анын бир тууганы Польшада азыр диктатор. Европа аны экинчи Путин деп жаман көрүп атышат. Бирок анын бийлиги кандай десең, бийлиги жок экен. Президент эмес, премьер эмес. Ал болгону партиянын төрагасы. Партия сутуп алган, өзүнүн адамдарын кызматка коюп, Польшаны былк эттирбей башкарып атат. Эгерде бүгүнкү конституция өтүп, бүгүнкү адамдар ордунда отурган болсо, Атамбаев президент болушунун кереги жок. Ал арашанда жан баштап жатып алып башкарат. А бизде Бакиев президент болгону менен баласы менен үкөлөрү башкарган. Бизде Акаев президент болгону менен анын аялы менен күйөө балдар башкарган. Кыргызстанда орусча в обход конституция дейт да. Конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен башкаруу салтыбыз чоң. Ал биздин каныбызга сиңип калган. Союздун убагында да ушундай болгон. Конституция боюнча эл кеңештеринин депутаттары башкарыш керек эле, а үстүндө компартия баштаган. Азыр дагы СДПК партиясы көзгө көрүнбөгөн кожоюн болуп Кыргызстанды башкарып калат.
Мен бул туура эмес деп эсептейм. Бул конституцияда көргөзүлгөн орган башкарыш керек. Анан баарын басып алгандан кийин эл көзүнчө конституция бар деп, иш жүзүндө чечимди башка жактан киши алса, анда элди көзөмөйт. Кимден сурарыбызды биз билбей калабыз. Келип кеткенде булар марионетка, курчак болуп калышат. Ошон үчүн мен бул киргизилип жаткан сунушка каршы болуп атам. Мына мен интернетте анча-мынча карайм, анан адамдар мени сындап атат. Текебаев Атамбаев менен сүйлөшүп, премьерлердин баарын кетире беришти. Атамбаевдин бийлигин күчөтүш үчүн. Булар элди ойлобой эле, өзүлөрүн ойлоп, шахмат ойногондой элдин тагдырын калчап, оюнчу кылган турбайбы? Мен Текебаевди сыйлап жүрдүм эле, мындан кийин ишенбей калдым дегендерде болуп атат да. Мен чындыктын бир жарымын эле айттым. Анын экинчи жарымы дагы бар. Мен кыска убакыт болсо дагы ошонун бир экөөсүн айтып койгум келет. 10-жылы биз утулуп калдык. Эгер биз шалдырап багынып берсек, тарых башка жакка кетмек. Бакиевчилер эмес, Бакиевдин өзү азыр Кыргызстанга келмек. Биз ошол Тажикстан, Түркмөнстан ошол жол менен өнүкмөкпүз. Биз багынып бергенге укугубуз жок эле. Ошон үчүн Атамбаевди бийлигин күчөтүшкө туура келди. Бабанов тың премьер болду, катуу иштеп атты. Бирок ал кезде оппозиция да күчтүү болчу. Ата журт күркүрөп турган. Оштун Мелис Мырзахматов ээлеп, анын айтканы дегендей болуп турган. Бишкектин бийлиги борбордук бийлик. Түп ашуудан ары өтпөй калган десек дагы болот. Жалалабадты Ташиевтер күркүрөп турса, аякта Мелис күркүрөп турса, кырдаал ушундай болчу, урматтуу жердештер, туугандар. 10 жыл эмес, 1-2 жыл ушундай болгон. Ата журт Ташиев жетектеген түштүктө 10 миң, 30 миң, 50 миң адам жыйнап, оппозициялык митинг өткөрүп, Бабанов кетсин деп талап кылганын сиздер да, мен да унута элекмин. Ал кезде Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси начар болуп, Өзбекстан Тажикстанды блокадага алып, поездин өткөрбөй койду. Анан бензиндин баары Кыргызстан аркылуу бензовоздорго жүктөлүп, Тажикстанга кетип атты. Эшелон поезддай болуп агып атты жөнү. Америкада золотая лихорадка деген түшүнүк бар. Алтын болгон жерге элдин баары барганда, биздин золотая лихорадкабыз ошондой болду. Бензиндин баасы 2 айырма болуп атты. Бизде 40 сом болсо, ал жакта 80 сом болуп атты да. Дароо 2 сомдой пайда берип атты. Чөнтөгүндө акчасы бар адамдын баары контрабанда менен заниматься этти. Баары. Губернатору да, министри дагы. Анан эл аны көрүп турду. Карапайым адам өтө албайт. Крышасы бар адамдыкы өтүп атты. Эл көрдү, наразы болду. Ташиев элди жыйнап айтып атты. Мына Бабановдун анын жан-жөкөрлөрүнүн караваны өтүп атат. Коррупция. Революцияны эмне үчүн кылдык элек? Деп, эмне үчүн кылдык элек деп айтып атты. Эл эп көрүп атты. Анткени далил көрүнүп турду. Ал кыжырланган эл Бабанов деле эмес, Атамбаевин кошуп төңкөрүп жибериши мүмкүн эле. Көрдүңөрбү кандай коркунуч келди? Бабановду Атамбаевдин бийлигинин күчөшүнө мен эле эмес, Ташиев да абдан чоң жардам берди. Ал Бабановду алсыратып, элге жаман көргөзүп, коомдук пикирди Бабанов кетиш керек деп даярдап койду. Аны эмне кылдык? Оппозиция кет деп атса, элди угушубуз керек. Анда кетирелик. Ташиевдин колун кысып, рахмат ука. Мына сен кет деп айттың эле, кетирип бердик деп, элдин көксөсүн суутайлык. Оппозициянын колундагы желегин, оозундагы лозунгун алайлык. Деп чечимге келдик. Бабанов кетти. Ташиевке рахмат.
сен айтканыңды кылдык, мына эми эл тынчсын деди. Албетте бул Ташиевке оозунан алдыргандай эле болду да, ага жаккан жок. Анан Жантөре Сатыбалдиев премьер болуп келем деп кандидат болуп келгенде эле Атажурт, Келдибеков, Ташиев баш болгон депутаттары атырылып, кыргыздай болуп Жантөре Сатыбалдиевге тийишти. Сен ушул түштүктө трагедия болуп атканда элдин кайгысынан бизнес жасагансың, дирекцияны башкарып туруп, уйгурга аткан жерден акчурдагансың, курган үйлөрүң бар талкаланып атат, биз сенин түбүңө жетебиз деп айтышып. Бирок ал өтүп кетти, бирок Ташиевтер дагы эле күчтүү болчу. Эсеп палатасына, милицияга, башкаларга тапшырма берип, Жантөре Сатыбалдиевке дагы мондай документ жыйнап коюшту. Мамлекет берген 11 миллиардтын 6 миллиардтын дайыны жок. Ел дагы көтөрүлүп атат. Бул кандай тиги бирин кетирсек, андан да жаманын алып келтирди. Бул Атамбаев чыдап турбайбы деп. Ел дагы көтөрүлдү. Үйүнө кирген ел кайра көчөгө чыкты. Жантөрөнү эмес, ага кошуп Атамбаевди алып кое турган коркунуч жагдай кайра жаралып калды. Анан эмне дейсиң? Дагы эле баягы формула. Ташиев азамат, элдин оюн айтып атасың. Абдан туура айтып атасың. Чын эле эл нааразы экен, сен айтканың чын болуп чыкты. Биз элди угабыз, биз оппозицияны угабыз. Биз эски бийликтен айырмабыз ушул деп туруп Сатыбалдиевди да алып койдук. Бирок аны Сатыбалдиев кеткенге чейин шашкалактык кылышып, Ташиевтер ак үйдү басып алабыз деп камалып, иши кылып, бул эки премьер кеткен убакта Атамбаев бирөөс ирденип, күчтөнүп алды. Барын камап тынтыракайын кылып жок кылды. Ошентип Атажурт 10-го бөлүндү, республика 4-кө бөлүндү. Революциячыл партиялар үстөмдүк кылып калды. Бирок ынтымак болгон жок. Анткени парламенттик шайлоо жакындап келип атат эле. Мародёрлукту Атамбаев кайра көтөрүп, Текебаевка партияга бир нерсе тап деп, Зарылбекке тапшырма бере берип, эч нерсе таба албай, анан бизге башка адамдар келип кошулуп, Атамбаевдин оппоненттери кайра келип кошула баштады. Анан ал Калык Султанов деген биздин транспорт министрибиз менен акчаны берсе ушул берет деди окшойт. Коркутуп кызматтан кетирди. Азыр СДПК партиясына кошуп алды. Анан Оторбаевди кызматтан кетирди. Шайлоого жакын калганда Мелис Мырзахметовди чакырып, мародер деп Райкан Төлөгөнов менен Турат Мадылбекти камап кой деп тапшырма берди. Ал айтты, жок далил. Десем, шайлоодон кийин разберемся деди. Турганбаев акылы бар, заман өзгөрөт, сиз да кетесиз. Мен эртең мыйзам алдында, эл алдында, Кудай алдында жооп беришим керек. Мен камай албайм деп камап койду. Ошентип парламенттик шайлоо жашыруун мындай кучакташканыбыз менен жашыруун буттосуулар андай мындай болуп, эптеп септеп биз өтүп келдик. Көрдүңөрбү? Мен муну атайын билсин деп айтып атам. Мурун Атажурт республиканы талкалап бүткөндөн кийин эми жок атамекенде. Ошол жерде кандай тиги төрөлгөндө, бир туугандарын өлтүргөндө, эми өзү менен кошо келген партияларды жоготуп, биротоло үстөмдүк кылсам деген кетти. Ошентип, мен ойлойм тиги биринчи, экинчи премьерди кетиргенде эми эл көтөрүлүп турган, оппозиция талап кылып турган, аны мен тарыхый оправданный, тарыхый мындай негизделген отставка деп билем. Ал эми Жомарт Оторбаев менен Темир Сариевдикин конъюнктуралык отставка деп билем. Жеке кызыкчылык үчүн отставка деп билем. Жомартты парламенттик шайлоого даярдык катарында кетирсе, Темир Сариев эмдиги боло турган президенттик шайлоого садага чапты. Анткени алдап тастыгы жакшы чыгып, көлгө жол куруп, эмдиги жылга чейин көлдү тегеретип бүтүп койсо көл болуп кетет. Өзү чүйлүк чүй болуп кетет. Кокуй. Анан кийин мен уга укпай өз алдынча бала эле деп туруп, аны да мына жыгача азыр диверсант, эл бузуку, элге зыян алып келди деп туруп, мына Чолпон атадан туруп мындай айтып атат. Ошондон кийин президент өзү эле эмес,
айланасындагылар бийликти узурпация кылып алды деп мен бүгүн айтып атам. Эми ошону мыйзам жолу менен конституцияга өзгөртүү киргизип, бийликте болбосо дагы сыртта туруп башкарганга өзүнө шарт түзөмүн деп жатат. Бул накта узурпация. Ошон үчүн мен бул өзгөрүүлөргө каршы чыгып атам. Өзгөрүү кириш керек. Мен да өкмөттүн бекем болушун каалайм. Мен да конституцияда ошол жана компромисстик, талаш тартыш менен кабыл алынганда кемчилдиктери бар. Эң негизги кемчилдигин мен азыр айтып берем. Оңдолуш керек деп эсептейм. Кайсыл кемчилдиги бар деп сураса, сөзсүз оңдош керек деген. Мен эки жерин айтам. Премьер-министр райондун акимдерин өзү алып, өзү коюш керек. Мыйзамда көргөзүлгөн тартипте. Бүгүн шайланып атат. Шайласак туура, демократия. Бирок дүйнө өзгөрүп, коркунучтун жаңы түрлөрү пайда болду. Согуштун гибриддик согуш, цветная революция деген түшүнүктөр пайда болду. ИГИЛ пайда болуп, биздин жүздөгөн, балки миңдеген граждандарыбыз Сирияда практикадан өтүп атат. Өзбекстанда, Казакстанда эртең берге келип калышы мүмкүн. Талиптер бул жерде жиналып турат. Радикализм өлкөнүн ичинде өсүп атат. Бийликке ишенбегендердин, наразы болгон адамдардын саны да көбөйүп атат. Коркунуч реалдуу болуп калды. Эгер ошондой коркунуч келсе, эртең Бишкектеги аким, Бишкектеги премьер Баткендеги акимди алып кое алабы? Эл укпай койсо, террористтер кирип алган болсо, депутаттары коркуп качып кетсе, анан кимди коюп, кимди аласың? Сен каяктан болосуң? Ат башыдан. Мына сен аким коюп, ат башыга бар деп элдин жөнөтүп турган болсо, мен премьер. Сен айтасың да, депутаттар качып жок. Жарымы сакал коюп, исламист болуп кетиптир. Мени шайлабайт, өлтүрүп коет, барбайм дейсиң. Анан ушундай коркунуч убакытта биз айтып атабыз. Эч ким менен кеңешпей эле премьер өзү коюп, солдатты берип, колуңа мандатты берип, бар, тартипти сал деп Бишкектен жөнөткөндөй болуш керек деп мен ушуга макулмун. Бүгүнчө. 2010-жылы мындай коркунуч, сырттан коркунуч келет деген эмеспиз. Коркунучту биз өзүбүздөн көрүп атканбыз. Тойбос президенттин, кетпес президенттерден көрүп атканбыз. Анан экинчиси, премьер бүгүн жалтак. Президентти караган, премьер болуп атат. Өкмөт бутуна тура албай атат деп атам го. Тез кеткендиги үчүн эле эмес. Ал жерге күчтүү адам барбай атат. Ал жерге техникалык өкмөттөр, президент жөнөткөн адамдар гана барып атат. Лидер чыныгы ал жерге бүгүн барбай атат. Эмне үчүн? Анткени республика фракциясынын лидери Бабановду алып барып, кызматтан кеткенден кийин депутаттык мандаты жок, көчөдө калды. Көчөдө калгандан кийин алардын партиясы 4кө бөлүнүп, Бабановду куржалак калтырышты. Азыр 6 фракциянын лидерин премьер болуп бар десек, барбай атат. Анткени Талиеваны премьер-министр кылып алып барып, мандатын алып, андан ары кулатышты. Жапаровду ошентип алып барып кулатышты. Абдрахман Маматалиевди, бир тобун ошол жака узатып алып барып андан арындай кетиришти да. Бул туура эмес салт көрүнүш болуп калды. Бүгүн бирөөнү премьерге бар десең, ака мен кандай күнөөм бар эле, ушул жерде эле отурайын дейт да. Өкмөт күчтүү болсун, чыныгы лидер, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин ишенимине ээ болгон, элдин добушун алып мандат алган, кылчактап депутаттарды же болбосо президентти карабаган, эл үчүн иштеп берем деген. Мага жумушту эл берди, эртең шайлоодо элге барам. Мен жумушумду эл баа берсин деген фракциянын лидерлеринен алып келип коюш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Премьер-министр депутаттык мандатын жоготпойт. Кызматтан түшсө кайра парламентке келет деп деген норманы киргизишибиз керек. Ошондо ал фракциямды жоготом, партиямды жоготуп коем деп парламенттен коркуп чыкпай отурбастан өзүнүн ишин барып эл алдында көргөзө алат. Мына ушул эки өзгөрүү кирсе, бизде өкмөт бекем болот. Ээси келсе бесин бер деп, эгер өкмөт бекем болсо, лидери тың болсо, президенттин айланасындагылардын үнү чыкпай калат.
алар кожоюндук кыла албай калат. Мен бул өзгөрүүлөргө макулмун. Бүгүн да Атамбаев ушундай эле сунуш кылып атат. Бирок ал ашырып коюп атат. Мисалы, күчтүү премьер-министрди шайлаган менен аны көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөбөсөң ал атын президент дейсинби, премьер дейсинби, айырмасы жок, ал деле бузулат. Көзөмөлдөн эки эле жолу бар. Жаман иштесе, парламент премьер-министрди алып коюш керек. Бир көзөмөл. Экинчиси, кылмыш кылып атса, Ген прокуратурага айтып иш козготуп камап коюш керек. Болду, башка жок. Атамбаев киргизип аткан конституция боюнча парламент ала албайт. Анткени бүгүн 61 добуш менен алса, Атамбаев аны 80 добуш менен алыш керек деп. Жана ген прокурор көтөргөндө көтөрүп койду. А 80 добушты эч ким ала албайт. Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында болгон эмес. Айыл өкмөтүн ала албай акимдин шайы кетип атат. Колунда акчасы, бийлиги, милициясы, ГКНБсы бар. Премьерди эч ким ала албайт. Тескерисинче 6 ай, мен айтканда 6 ай, 1 айдын ичинде депутаттын баары анын колун карап, көзүн карап, парламентаризм жок болот. Кылмыш кылып аткан болсо, урдап аткан болсо, ген прокуратурага тапшырма берсең, Атамбаевдин сунушу боюнча ген прокуратура иш козгойт экен дагы, тергөөнү жүргүзбөй өкмөттүн өзүнө берет. МВДга же ГКНБга. Анан өкмөт өзүн өзү текшермек белем. Мен премьер болсом, силер министр болсоңор, сен үстүңөн иш келип атса, айтсам, эмне дейсиз? Өзүңүз билесиз, өзүңүз тапшырма бердиңиз беле деп айтасың да мага, туурабы? Не кылам анда? Анда эч нерсе жок экен деп тиги жакка чүп берип кой дейм. Өзүн өзү тергеп, өзүн өзү эч ким камабайт. Анын үчүн көп акылдын деле кереги жок да. Ошентип Атамбаев өзү азыр президенттен кеткени менен өкмөттү ушинтип түшкүс хан кылып, кол тийгиз кылып, ошол жерге өзүнүн адамдарын коюп, ген прокурор, сот, текшере турган органдардын баарын өзүнүн адамдарын коюп, арашында барып өлкөнү башкаргысы келип атат. Эми бул мындай эл көрбөйт. Анткени мен айткандай конституцияны окушкан эмес. Конституциянын тиги кычыгын билбейт, анын сырын билбейт. Бирок мен билем. Мен муну эл журтка ачык айтып коюшту өзүмдүн милдетим деп эсептейм. Мен кече айттым, Атамбаевдин ушул бийлигинин бекемделишине менин салымым чоң. Күнөөм да чоң. Эгер бул чектен чыгып кетсе, чогуу жооп беребиз. Бирок токтотуп коюу менин милдетим. Ошон үчүн мен ачык айтам, мындай өзгөрүүлөр болбойт. Мен каршы аракет кылам. Бирок бийлик чыгарса ал өтүп кетет. Тажикстанды өткөрүп алды, Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан өткөрүп алды. Бакиев өткөрүп алган, Акаев өткөргөн. Атамбаев деле алып чыкса эртең өтүп кетет. Бирок сиздин оппозициялык тажрыйбаңыз абдан мол. Бүгүнкү күндө оппозициянын туу көтөрөр башчысы жок. Сиз кандай чараларга барасыз? Жок, мен эми көчөгө элди чыгарбайм. Жаңжал салбайм. Элге айтам. Атамбаевдин бүгүн да жардамчылар аркылуу айттым, кечээ да айтып аткам, пресса аркылуу айтып атам, телевидение аркылуу айтып атам. Элге айтам. Анын жок болбой өтүп кетсе, эмне кылабыз? Элдин тагдыры. 1-2 жылдан кийин анын жыйынтыгын баары көрөт. Мына мен кечээ пресс-конференцияда айттым. Атамбаев Ташкентке ШОСтун саммитине учуп кетип атып, самолет эскеккен, Кудай сактасын, кокусунан канатсын, жерге чөөлүп калсам, эл мени эмне менен эстейт? Кой мен бир ыр жазып коеюн, эл мени эстеп жүрсүн деп ыр жаздым деди да, Чолпон Атада. Мен кечээ айттым. Эгер ушул өзгөрүүлөр өтүп кетсе, Атамбаевди эл ыры менен эстебейт. Ушул өзгөрүүсү менен эстейт. Акаев менен Бакиевди кандай эстесе, так ошентип эстейт. Ошон үчүн мен кеңеш берет элем. Мындай өзгөрүүлөргө барбаш керек. Жакшы башкарды. Эми кемчиликтери да болду, негизинен жакшы башкарды. Ошону бузбаш керек. Жакшы кетиш керек. Кеткенде биротоло кетиш керек. Еврей менен англичанын айырмасы эмне деген анекдотты билесиңби? Билбейсиң. Айырмасы бар, мындай дейт.
англичанин коштошпостон эле акырын чыгып кетет дейт. Еврей кайра коштошот, бирок кетпейт дейт. Анан эми коштошкондон кийин мындай биротоло кетиш керек да. Өзүнө смена даярдаш керек. Ал үчүн партиялар бар. Сыноодон өтүштү, эл ишеним беришти, лидерлер сыналды. Кызматтан кетип көрдү, куугунтукталып көрдү, тажрыйбасы бар. Мына мен азыр Бабанов менен жолугуп мындай сүйлөшүп турам. Анан ушул тарыхты айтам. Азыр элге айткандай эле Бабанов эмне үчүн кеткенин айтам. Десем, Өмүрбек дейт, кеткеним жакшы болгон экен дейт. Эмне үчүн десем, алдартты карабай, аңды дөңдү карабай, камчыны чапкылай берип, аңга түшүп белим үзүлмөк экен дейт. Силер кетирген эң көп нерсеге көзүм жетти дейт. Азыр ошол каталарды эми келсем кетирбейм дейт. Лидер ушинтип пайда болот. Болот камчы жөнүндө да көп айттык да. Ал да биздин чыган жигиттердин бири. Камалды, алданды. Азыр элдин көбү ага мындай унутуп маани бербей атат да. Бирок анын тажрыйбасы да мол болду да. Орустар айтат го, за одного битого двух небитых дают деп. Экинчилер андай кытаны кетирбейт, билет. Бирөө келип, ме ала кой, ме өтө кой десе дагы, ушул туура эмес. Эртең аягы жаман бүтөт. Мен өзүм ошондой окуяга баргам. Акаев, Бакиев барган, мен чогуу жүргөн. Балдары ушундай кылган, достору ушундай кылган деп туруп, азыр кылт эткенди туюп билген лидерлерге айланды да. Мына көп жаштар айтат, жаштарга орун бошоткула, жаштарга орун бошоткула деп. Жаштарда андай тажрыйба жок. Бул жаңылыштык менен, куугунтук менен, тажрыйба менен келе турган бул билим. Мына анти минткенче Ташиев менен Бабанов, Канат Исаев, Бакыт Төрөбаев, Алтынбек Сулаймановтар 50-ге келип калды. Өзү бышканда адам 50-55-ке келет экен да. Анан мен ойлойм, мына ушул 6 лидерди бекер санаган жокмун. Булар эл ишенимине, элдин мандатына ээ болгон азаматтар. Эртең Атамбаев кетсе, өлкөнүн тагдырын аныктап, келечектин премьер-министрин аныктай турган ошол адамдар. Баарынын тажрыйбасы бар. Баарынын тажрыйбасы бар. Алтынбек Сулаймановдун тажрыйбасы аз, бирок аны мен өзүм сени үйрөтөмүн деп мындай азыр алып жүрөмүн. Кантип үйрөтөсүз дейт. 2 жолу аңга түшүрөм, анан үйрөнөсүн дедим. Рахмат сизге, кызыктуу маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн акшам берүүсүндө конокто Өмүрбек Текебаев болду. Саламатта болуңуздар.